Кандайсыздар, урматтуу менин көрүүчүлөрүм, сиздер менен Чыңгыз Исмаилов, 8 китептин автору. Бүгүн сиздер үчүн аябай маанилүү бир темам бар. Бул ийгиликтин эң башкы формуласы. Ийгиликти акыркы учурда аябай көрүп атам. Мышленияңды оңдосоң эле, бул ойлогон ой пикир, мышленияңды оңдосоң эле жашооң сонун болуп калат, чоң ийгиликтерге жетесиң деген видеолорду аябай көп көрө баштадым да. Чындыгында менин 10 жылдан ашык илимий изилдөөлөрүм негизинде бир кандайдыр бир ачылыштарга, бирок чындыгында менин изилдөөлөрүм боюнча мен өзүңүздөр билесиз 10 жылдан ашык элдер менен иштешип келем, жеке ишкер, 8 китептин автору болом да. Менин изилдөөлөрүмдүн негизинде ийгиликтин 4 бутагы болот да. Мышление бир гана бутак, андан башка дагы 3 бутак калды. Ошол 3 бутакты көп учурда айтпай калышат да. Эң биринчи макул мышление дейли. Мышление бул биринчи бутак да. Ал деген жана сенин оюңдун позитивный жагы, жакшы жакты көрүү, жакшы жакты кароо. Мисалы үчүн эки адам болсо, бир адам мен кандай гана акыбалда болбойн, кандай гана кыйынчылыктарды көрбөйүн, баарына ыраазымын, ар биринен сабак алам. Азыркы жашоомго өзүм кожоюн болом. Мен жашоомду өзүм курам. Кудай буйруса мен аракет кылам деген мындай позитивно карап, реалистично карап, өзүнүн күчүнө ишенүү да. Анан Кудайга да ишенүү. Бул мышление деп коет да. Туура мышление. Экинчи адамдын мышлениясы өтө мындай өзүнө таасир тийгизет, зыян тийгизет да. Бардыгы күнөөлүү, менин ата энем ушинтип тарбиялап койду, жарды мамлекетте туулуп калдым, тарбиячылар мынтип басынчы деп эле оюнун баарында башка бирөөлөрдү күнөөлөп, ошол азыркы жашоомо жооп беришет. Жоопкерчилик менде эмес, ушул адамдарда деген адам бул дайым өзүн жертва катары сезип жүрө берет да. Ошол мышлениянын негативный, пассивный жагы болгон үчүн мунун көз карашы ушундай болот да. Анда эмесе мышление ийгиликтин биринчи бутагы да, либо позитивный болот, либо негативный болот да. Анан экинчи бутагы бул навыки, жөндөмдүүлүк, кандайдыр бир жөндөмдөрдү билүү да. То есть ошол жөндөмдүүлөр сенде болуу. Ал жөндөм эмне аркылуу келет? Бир гана билим аркылуу эмес, кыймыл аракет аркылуу, мындай действие аркылуу ошону жазай билүүдөн да. Мисалы үчүн, сенин мышленияң жакшы экен, чото сен мага жагып атасың, мен машинаны айда деп сонун Lexustун ачкычын берип койсо, сизде машина айдоонун жөндөмдүүлүгү жок. Сиз биринчи эле столбаны сүзөсүз дагы, анан машина талкаланат, өзүңүз да жаракат аласыз да. Ошон үчүн жөн эле жөндөмдүүлүк бул жетишсиз, сөзсүз түрдө навыктар керек да. Ошондой эле бизнести жасаганды билбеген жөндөмдүүлөрүң жок болгондон кийин бирөө сага $1 миллион берсе деле, аны сен бир айга жетпей жок кыласың да. Анткени сенде бизнес жасоо жөндөмдүүлүгү жок. Жөндөмдүүлүк качан келет? Тажрыйба кылганда да. Мисалы үчүн бир нерсе кыласың, болбой калат, дагы аракет кыласың, ошентип атып үйрөнөсүң да. Машина айдаганды деле сен вожденияга барып, жаныңызда инструктор отуруп, айдап үйрөтөт да. Ошондой эле тамак жасаганда биринчи окшошпойт, анан кийин бара-бара жакшы жасай баштайсыз да. Бизнести деле биринчи жасаганда случайно бир успех болуп кетиши мүмкүн, бирок сразу эле биринчи тоскоолдуктар башталат да. Ошо тоскоолдуктарды кантип чечиш керек, кантип системно бизнести түзүш керек, ошонун баары тажрыйба аркылуу келет да. Ошон үчүн тажрыйба, навыки, жөндөмдүүлүк бул өтө маанилүү. Ошон үчүн биринчи ийгиликтин бутагы мышление, экинчиден жөндөмдүүлүк, навыки. Үчүнчүдөн эң маанилүү нерсе бул ресурсы. Ресурсы жана ошо ресурстарды туура пайдалануу. Ресурстарга эмне керек? Убакыт, энергия, статус, акча, билим, связи, достор. Ушунун баары ресурс болуп берет да. Даже кайсы мамлекетте төрөлдүңүз, алардын сиз төрөлгөн жашап аткан өлкөнүн мыйзамдары кандай, даже ошол дагы таасир тийгизет да. Кандай чөйрө райондо жашап атасыз, ошо дагы ресурс катары саналышы мүмкүн. Анткени кээ бирөө Калифорнияда жашашы мүмкүн, кээ бирөө кандайдыр бир Кыргызстандын бир алыскы регионунда жашашы мүмкүн да. То есть бул айырма өтө чоң. Ошон үчүн
ресурстар жана ресурстарды пайдалануу. Мисалы үчүн мен көп балдарды көргөм, кыздарды көргөм, таланттуу, жөндөмдүүлүгү бар, мышлениясы туура, бирок ресурс жагынан акчасы жок да. Ошол акчасын менен мына мисалы үчүн талантын, билимдүүлүгүн жылдырып, система куруп, ошону масштабировать этиш үчүн акча керек да. И ошо акчага такалып калган үчүн көп нерсени кыла албайт. Ошон үчүн ресурс дагы өтө маанилүү. Анан төртүнчү нерсе бул характер. Канчалык деңгээлде сен кыйынчылыктарга туруштук бере аласың, канчалык деңгээлде сен чынчыл адамсың, акыйкаттуулуктун, адилеттүүлүктүн чегинде канчалык деңгээлде иштей аласың, туруштуктарга кантип баш ийбей ошолорду чечкенди билип ийгиликке умтулууң бар. Иши кылып бүт жанагы күчтүү адамзаттын түзгөн характерлерге, то есть характерге керек баалуулуктар канчалык деңгээлде сенин ички дүйнө характериңде бар. Ошонун баары сизди канчалык деңгээлде адамсыз, канчалык деңгээлде специалистсиз белгилеп бере алат да. Ошон үчүн урматтуу мекендештер, бул 4 бутактын өтө маанилүү да. Эгер 4 бутактын бирөөсүн алып калсаңыз эле кыйналасыз. Ийгилик болсо да бактылуулук жок болушу мүмкүн да. Ошондуктан 4төө тең канчалык деңгээлде менде бар, эгер жок болуп атса мен аны кантип толуктай алам? Ушул суроону бериш керек да. Бүт бардыгын мисалы үчүн акчага такап алган дагы туура эмес да. Эгер характериңиз туура болсо, мол болсо, тажрыйбаңыз болсо, билимиңиз болсо, мышленияңыз туура болсо, анда акчаны деле тапсаңыз болот. Анткени кээ бир адамдар бар, анын акчасы бар, бирок сиздикиндей талант, идея жок. Ошондуктан экөөңөр партнер болуп, анан бир чоң ийгиликке жетсеңер болот да. Ошон үчүн бир гана акча жок деп такап алган да туура эмес да. Ошон үчүн адамдын эң башкы өзүнүн мышлениясын, программасын оңдош үчүн жанагы программа кантип жазылып калса, мисалы үчүн ийгиликке жетиш кыйын деп жазылып калса, вроде аракет кылат, бирок ийгиликке жете албайт да. Байлар жаман, акча өтө азап менен келет, акча колдун кири деген программада жазылып калса, жашоодо, реалдуу жашоодо аракет кылат, бир аз жетип баратып эле артка кетет да. Анткени программада акча боюнча, байлык боюнча туура эмес жазылып калган да. Ошон үчүн программаны оңдоп, мышленияны оңдоп, пайдалуу жөндөмдүүлүктөрдү алып, анан алдыга жылып аракет кылыш керек да. Урматтуу көрүүчүм, эгерде сиздер эксперт, жеке ишкер, бизнесмен же соодагер болсоңуздар, бул сунуш сиздер үчүн. Азыркы жасап аткан товар услугаңыздын оборотун 2 эсеге көбөйтөм, доход, прибыльди эң аз дегенде эле 50% жогорулатам десеңиздер, анда менин 5 айлык онлайн курсум сиздер үчүн. Сиз товар услугаңызды аныктап, кайсы кардарга сунушташым керек, уникалдуу сунушту мыкты түзүп, дал ошол кардарларга туура сунуштап, оборотуңузду көбөйткүңүз келсе, анда сиздер үчүн 5 айлык онлайн курсту сунуштайм. 15 жылдын ичинде тандалып атып, элдер менен кайтарым байланыш менен иштеп атып, абдан сонун тандалган 50 видео сабактан турган 5 айлык онлайн курс түзүлгөн. 1000 адамдар бул курсту окуп, кадимкидей жашоосун жакшы тарапка оңдоп, көз карашын кеңейтип, жан дүйнөсүн байытып, жасап аткан ишин мыкты деңгээлге чыгара алды. Эгерде отзывтар менен таанышам десеңиздер, Instagram баракча Исмаилов Ч дегенге өтүп, жана тегерекчелерде отзыв 1 дегенде окуп чыксаңыздар, бардыгыңыздар көрө аласыздар. Эгерде ушул 5 айлык онлайн курсту алып окусаңыздар, сиздерге дагы мыкты белектерим бар. 5 кагаз китеп түрүндө китептерим белекке берилет. 300дөн ашык жабык эң пайдалуу видео сабактарга доступ ачылат. Андан сырткары мен менен жекеме-жеке офлайн бир консультация алганга мүмкүнчүлүгүңөр болот. Андан сырткары 9 видео сабактан турган өзүңө ишен деген видео курстагы сиздерге белекке берилет. Эң жакшысы бул 5 айлык онлайн курс жеке болот. Ар бир сабактын аягында суроолор болот. Сиздер аларга жооп берип мага жөнөтөсүздөр. Мен текшерип сиздерге кайтарым байланыш берем. Анда эмесе ушул жашоо турмушуңузду бир аз да болсо жакшыртайын, өсөйүн, өнүгөйүн, ийгилик жаратайын десеңиздер, ушул 5 айлык онлайн курс сиздер үчүн. Ушул курстан жолукканга чейин сак саламатта болуңуздар. Контакттарды описаниясына тиркеп койдук.